Assalamu alaikum. Desin TV kanalında Bakıt Sulayman. Dostlar, bugün biz eksperiment kılavuz. Men atayın monday garşoktorgo piyaz menen ukroptun uruğun ege turgan boldu. Uyda kak parnik siyaktуу kılıp men monday aynek veranda var. Uşul жерге koyup gülдөр östürөбүз. O жерге biz bundan keyin ukrop menen uşul piyazды дагы эгип коеюн дедим. Могу жогорку турган чакадагы бул койдун кыгарылашкан чириген көң мындай семирткич же семирткич. Бул болсо кадимкидей эле топурак азыр. Ушул кадимки топуракка тиги удобренияны кошуп туруп анан эгебиз, достор. Азыр ошону карап тургула, анан мен кийин дагы көрсөтөм кандай болуп ушунун түшүмүн ала баштайбыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Kadimki böyle salağız, saldık. Hazır udobrenиядан жер семирткичтен салабыз. Эми кайра кадимки топурактан салабыз. Анткени көп салып койсок бул күчтүү болуп жеп коюшу мүмкүн. Ошондуктан азыр мен сен неме тур, оператор, мен лопатканы алып келейин. Так. Hazır mına monday sapyor lapatağız var bizim. Bunu menen bunu жақшылап aralaştırabız. Daha biraz toprak salayın. Biraz salabız daha. Biraz göңдөн salabız. Hazır olsa nağılıp kırkıp sonun kılıp durup işlep çıkabız, dostlar. Sonun kılıp işleybiz. Maydalayбыз. Tak. Birinci bizden birinci yemeğimiz tayar oldu, konteyner. Hem olsa ikinci konteynerdi. Daha yarıdayız, dostlar. Menen bolуңуздар, kanaldan çıkıp ketpеңиздер. Hopana. Mına söl jandарды gördünüz, söl jandарды. Uşular aябай жерде жақсы семиртишип турат. Бул кадимки эле жөнөкөй топурак. Азыр болсо биз ушул натуральный, табигый жер семирткичтерден беребиз. Достор, бул абдан илгери биз тамеки экчилик. Ошондо ушундай методикаларды колдонуп чоңойгонбуз. Ушул өрөөндө чоңойгон мен куракчылардын баардыгы жакшы билет. Кантип биз парниктерди кылчу элек, самандан салып, башкасынан салып. Неден дагы кичине кошобуз. Урматтуу көрөрмандар, биз менен болуңуздар, чыгып кетпеңиздер каналдан. Азыр эң кызыктуу моментине келебиз. Сеп туруп, анан мен көрсөтө баштайм. Бир 10 күндөн кийин канча өстү биздин укроп менен пияз үйдөн. Пияздарды эгип өзүбүз өндүрүүнү чечтик. Анткени тамак аябай витаминдер керек. Кыштын мезгилинде жакшы билесиздер. Витаминдер болсо адамдын иммунитетин жогору көтөрөт. Ошентип мен чынын айтканда, достор, кайсынысы укроп, кайсынысы пияз экенин деле билбейм. Менимче ушул укроп окшойт. Бисмиллахиррахманиррахим. Көп эле кылып сеп кое берейин. Кийин өтө эле калың чыгып кетсе суютуп койгонго дайыма биз жетишебиз. Так. Азыр болсо пияздын уругун эгебиз.
Mına piyazdın uruğu uşul okşойт. Kara munusu piyazdın uruğu men geçirip koyasызlar. Egerde kichine жаңылсам. Antkeni Rossiyada öyle жүргөнбүз, мындай нерселерди кылбачу элек. Биздин практикада birinci жолу болуп жатат. Сиздер болсо күбө болуп жатасыздар достор. Анда эмесе акыркы фазага келдик. Акыркы фазада мына мынтип туруп, мынтип ушул уруктарды эгебиз. Мына ушул уруктарды ектик. Мындай тамыр-самырларды чыгарып коебуз. Tamır-samırlarda biraz üstünü bay sevelep ayıcamdır. Sevelep. Tak dostlar, birinci bizden emeğimiz dayar oldu. Sevelep akcamdır. Bugün 3. dekabr. Kıştın baştalganına 3 gün bolup kaldı dostlar. Mına biz uşunday nerseminin işledik bugün. Emin bundan keyinkisin daha göre jatarыбыз kандай болгонун dostlar. Hurmattуу dostlar, mına uşunu menen bugün biz teplitsa egu ушул нерсени бүтүрдүк. Мени менен болуңуздар. Ден соолугуңуздарды чың кылыңыздар. Дайыма витаминдерди ушинтип өзүңүздөр өндүрүп алыңыздар. Пока.